Кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиздердин көрүнүктүү инсандардын кызыктуу өмүр таржымалы тууралуу инсан берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын улантабыз. Бүгүнкү менин коногум мектеп жашынан баштап 30 жылдан ашык киного легендарлык ролдорду жараткан көрүнүктүү актриса, Кыргыз Республикасынын эл артисти, эң көрүнүктүү ажарлуу айым Айтурган Темирова. Эң алгачкы көрүүчүлөр Айтурган Темированы Ысык көлдүн кызгалдыктары фильминен көрүшкөн. Ал учурда Айтурган Темирова 14 жашта болгон. Бул ролу үчүн эң мыкты дебют сыйлыгы менен сыйланган. Андан соң дагы Ак кеме, Бөрү, Зындан сыяктуу кинолордо жана башкаларда көрүнүктүү ролдорду жараткан. Алардын арасынан Снайперлер киносундагы башкы ролу чоң атактуулукту алып келген. Өзүнүн чыгармачылык жолу, үй бүлөсү, азыркы кино тууралуу советтик кинонун эң таланттуу жана ажарлуу актрисасы Айтурган Темирова биз менен ой бөлүшөт. Кутмандуу күнүңүз менен. Мен чакыруумду кабыл алганыңызга абдан кубанычтамын. Мына жакында эле кыргыз киносунун 30 жылдыгы жана сиздин чыгармачылыгыңыздын 50 жылдыгын белгиледиңиздер. Мына ушул жакшынакай майрамды көп жылдан бери Чехияда жашаганыңызга карабай Бишкекте өткөрдүңүз. Биз сиз тартылган абдан көп советтик кино тасмаларды билебиз. Акыркы учурда көп укпай калдык. Жаңы кинолорго тартылып жатасызбы? Билесизби, жок, тартылган жокмун. 5 жыл мурда Чехияда 1-2 киного тартылганмын. Биринчиден ал Европа. А сырткы келбетим боюнча мен азиаткамын. Менин киного тартылышым үчүн анда атайын сценарий жазылыш керек. Андан сырткары тилди абдан жакшы өздөштүрүү керек. Мисалы бир киного такыр сөзү жок тартылып көрдүм. А Кыргызстанда акыркы жолу профессионалдык ролдордон Геннадий Базаровдун Карагыз фильмине тартылдым. Ошондо акыркы ролдордон болдубу? Ооба. Профессионал кинодогу олуттуу ролду Геннадий Базаровдун киносунда ойнодум. Деги эле сизге фильмдеги роль сунушталганда эмнесине көңүл бурасыз? Гонорарынабы, режиссердун өзүнөбү, сценарийдин жазылышынабы же сиз ойной турган каармангабы? Кайсынысы сизге маанилүүрөөк? Эң башкысы эмне болгон роль, сен айткандай каарман. Анан албетте ким режиссер мен үчүн абдан маанилүү. Сценарий боюнча эмнени тартышат, мына ушулардын баары маанилүү. Айтып коет эмеспи? Кичинекей роль болбойт, кичинекей актер болот деп. Ансыңарындай кичинекей роль болсо дагы өтө маанилүү роль болсо мен каршы болбойм. А финансы маселеси боюнча мен чындыгында акыркы жылдары 4-5 жыл мурда жараткан ролдорумду акысыз эле ойнодум. Кинонун өнүгүүсүнө кандайдыр бир деме өрчү болуп салым коштум деп ойлойм. Алар кыргыз фильмдери беле? Ооба, кыргыз фильмдери болчу. Мен жакында билдим, Кыргызстанда жылына 100 кино тартылып жатыптыр. Мен абдан таң калдым. Советтик учурда жылына 2 көркөм фильм, 1 документалдык фильм тартылчу. Бир фильм 6 ай тартылып, андан соң монтаж, үн коштоолору менен 1 жыл кетчү. А бул жерде жылына 100 кино. Анда бизде канча режиссер болуп кетет? Канча киностудия? А советтик учурга караганда айырмасы абдан чоңбу? Ооба, айырмасы абдан чоң. 2-3 режиссерлор бар, абдан таланттуу. Бирок алар аз. Бир рет бир жаш режиссер сценарий сунуштады. Мен эми жаңыдан такшалып жаткан жаш, таланттуу, келечектүү болсо колдоп коюуну ойлогом. Анан сценарий деп бир мектеп дептерине чиймеленген нерсени алып келди. Мен таң калып, ушул сценарийби дедим. Ал ой, сиз бул нерсеге көңүл бурбаңыз. Биз кинону тартып жатканда дагы өзгөртө беребиз. Атайын сценарий деле жазбайбыз деп айтты. А сиз Чехияда качантан бери жашайсыз? Мен Чехияда жашаганыма 20 жылдан ашты. А эмне үчүн Чехияда? Анткени мен жолдошума бул жерден кезиктим. Биз таанышканга чейин Орто Азияда 15 жыл жашап иштеген экен. Ал өзү геолог, профессор.
Өзбекстанда америкалык компания менен 8 жыл иштептир. Андан кийин Кыргызстанга которулуптур. А бул жерде канадалык компанияда иштеди. Биз ушул жерден тааныштык. Алгач таанышканда ал чет элдик деген эч кандай чек болгон жок. Дароо эле жакын болуп таанышып калдык. Ал орус тилинде сүйлөйбү? Ооба, ал орус тилинде абдан жакшы сүйлөйт. Ал кыргыз жерин мага караганда абдан жакшы билет экен. Мен такыр көрө элек Суусамыр, Хан Теңири сыяктуу кооз жерлерди көрсөттү. Ар бир кыргызга салыштырмалуу Кыргызстанды ушунчалык жакшы билет экен. Биз бирге жашагандан баштап кыргыз киносуна кызыгуусу артып көрө баштады. Анын кыргыз кинолорунан коллекциялары бар. Сиз менен таанышканда бирок билсе керек, сиз ким экендигиңизди. Ал кийинчерээк билди. Менин билишимче, сиз аскер үй бүлөсүндө туулгансыз, Ооба. Сиз Кытайда туулуп, жаш кезинен эле киного тартылып баштагансыз. Демейде аскер кызматындагы үй бүлөлөрдө артисттик өнөргө көп басым коюшчу эмес эле. Ооба, туура айтасың. Менин ата-энем аскер адамдар эле. Мен ошол жакта туулгам. Менин чоң атам 1917 жылы Кызыл Суу областына качып барып жашап калган экен. Ошол жерден чоң энем менен таанышыптыр. Чоң энем казак эле. Андан соң атам туулуп, ал аскер академиясында окуп, билим алып, аскер бөлүмүндө иштеп калганда, анан мен төрөлүптүрмүн. Мени баккандардын баары солдаттар болгон. Анан 1964 жылдары Кыргызстанга келгенбиз. Мен бул жакта мектепке барып баштадым. Билесизби, баары таң калышат. Аскердик үй бүлөдө тарбияланса, анан кантип искусствого туш келип калды деп. Ооба, менин ата-энем деле эч качан ойлогон эмес. Мен мектепте окуганда балет курсуна барат элем. Ооба, бир интервьюңузда ошентип берген экенсиз. Ооба, мен 2 жыл балеттик курста окуп, опера балет театрына концерт койгонубузда апам чоң энемди алып келген. Менин кичинекей акуу номеримди аткарганда алар көрүп алып аябай таң калышкан. Өзгөчө чоң энеңиз го? Өзгөчө чоң энем. Бул эмнеси, жылаңачтанып, бутун ары бери тарталактатып деп кескен каршы болду. Ошентип балетти улантпай калдым. Атамдын башка пландары бар эле. Өзүнүн жолун жолдосо деп ойлогон. Андан соң мени Досаев клубуна жаздырышкан. Морзенин алиппесин үйрөндүм. Ага 3 айдай бардым, анан барбай калдым. Мен киностудиянын жанындагы мектеп интернатында окуйт элем. Мына ошондо мектепке Каличанын ролуна кыз издеп, режиссерлор бардык класстарга кирип чыгышып, анан мени тандашты. Балетке катышканга каршы болгон чоң энеңиз кантип киного тартылууга макулдугун берди? Албетте, чоң энем дароо эле макул болгон жок. Аны жарым жылдай ынандырышты. Бир режиссер келди, анан экинчи режиссер келди, жок деп такыр болбой койду. Акыры белгилүү жазуучу, котормочу, манастануучу Ашым Жакыпбеков, киностудиянын башкы редактору, атам менен жашташ эле. Ал келип атам менен көпкө сүйлөшүп олтуруп, абдан шыгы бар, жол тоспой, жөндөмүн өнүктүрүш керек деп айтыптыр. Мына ушул съемкада Болот Шамшиев менен таанышкансыз. Ортоңуздарда абдан чоң сүйүү болгон. Бул нерсеге ата-энеңиз кандай карады? Албетте, мен абдан жаш болчумун. Ар бир эле ата-эне каршы чыгат да. Уядан уча элек жаш элем. Башында аябай каршы болушуп, анан аягында айласыз макул болушту да. Сиздердин 2 балаңыздар бар, Ооба, 2 балабыз бар. Бир уул, бир кыз. Алар сиз менен чогуу Чехиядабы? Жок, алар шаарда эле. Уулум Франциядан билим алып келди. Ал атасынын жолун жолдогон жок. Биз башында аны режиссерлукка окуйт деп ойлогонбуз. Өзү да клипмейкер болом деп калчу. Никита Сергеевич Михалков өзүнүн курсун алам деп жүргөн. Акырына чейин күттү. Анткени биздин алар менен үй бүлөлүк катышыбыз бар эле. Степан деген уулу кинофестивалдарда дайыма балдарга каралашчу. Степан клипмейкер эле. Чыңгыз да Степан агадай клипмейкер болом деп калчу. Уулум кичинекейинен абдан таланттуу болчу. 5-классында бир мультфильмди өзү тарткан. Съемка учурунда балдарды дайыма өзүбүз менен чогуу алып жүрчүбүз. Ал учурда
бала баккычка бала каратуу деген түшүнүк болгон эмес да. Же ата энелер бала карап олтуруш керек эле. А менин кайната, кайненем, менин ата энем интеллигент адамдар болгондуктан алардын баары иштешчү. Ошондуктан съемка болобу, кинофестиваль болобу, балдарды өзүм менен кошо алып жүрчүмүн. Ак кемеде сиздин кызыңыз тартылган деп уккам. Ооба, дал ошондой болду. Биз жайында тартылып жатканбыз. Өзөндөн бешиктеги баланын агып бараткан сценаны эң акырына калтырганбыз. Биз негизинен көлдүн түштүк жээгинде тартылдык. Жогорудагы эпизодду кетээрде түндүк жээктен жолдо баратып тартып кетебиз деп пландаганбыз. Ноябрь айында Семенов коругунда ошол сууга эч ким түшкөн эмес. Азыр деле эч ким түшпөйт, ушунчалык муздакта. Ошол жерге бир автобус колундагы балдары менен энелерди алып келишти. 1000 сомдон төлөп беребиз дешти. Баары макул болду. Качан гана сценаны билгенден кийин баары заматта баш тартышты. А план боюнча биз ошол күнү фильмди бүтүшүбүз керек эле. А менин колумда кызымды эмизсем уктап калды. Бизге столовойдун тамагын алып келет эле. Ар жакта өздөрүнчө бирдеме деп сүйлөшүп атышкан. Анан эле Шамшиев мага Айтурган, мага борш алып келчи деди. Мен кызымды гримершага кармата коюп кеттим. Боршту алып келе жатсам бир убакта бала ыйлап калды. Баланы ойготуп коюштубу деп ойлоп коем. Аңгыча аябай каттуу ыйлады. Көрсө үн режиссеру микрофонду баланын бооруна коюп коюптур. А мен чуркап келе жатам. Бешик өзөндүн ортосунда. Кызым ыйлап жатат. Бул эмне кылганың деп аябай чоочудум. Искусство үчүн ар кандай курмандыкка барыш керек эмеспи? Сиз абдан чочуп кайгырдыңыз го дейм. Баарын тартып бүтүп, суунун жээгине чыгарганча аябай кайгырдым. Бизде акмарал жок. Якутка акмарал алып келген эле. Анын көздөрүнүн четтеринде кара менен боеп коюшкан чоң көрүнсүн деп. Абдан коркунучтуу көрүнөр эле. Ал маралдагы бешикти кыймылдатып коет. Баланы сооротушчу. Аны көргөндө такыр эле жүрөгүм түштү. Ишенесизби, ушул фильм мени ушунчалык таасирленткен. Ушул жылдары эң жогорку чеберчиликте тартылган. А сиздин кызыңыз ушундан кийин сиздердин жолуңуздарды жолдодубу? Мына ошол балдарым тууралуу айтып баштабадым беле. Кызым андан кийин бир нече кинолорго тартылды. Уулум Чыңгыз да 1 айлыгында эрте жаздагы турналар киносунда күйөөсү фронтко кетип жаткан жеринде тартылган. Андан кийин Бөрү зынданда Талгат Нигматуллиндин баласы болуп, анан Снайперде. Снайперди Белоруссияда тартканбыз. Башкы каарман Алия Молдогулова дайыма анын апасын кандай атканын, ага кичинекей Алия чуркап барып, апа тур деп ыйлаганын эскере берет. Кинонун башында да, аягында да Алиянын эскерүүсү коштолот. Мына ушул сценаны да аягында тартууну чечкенбиз. Фильмди негизинен Белоруссияда тартып, Казакстан аркылуу Кыргызстанга келе жатып, жолдо Курдайдан тарталы дедик. Курдайга дагы ошол сценаны ойногонго бир автобус кыздарды алып келишти. Камерадан сүрдөбөй мыкты аткарган кыздар Алияга окшошпойт экен. А окшоштору аткара алышпайт. Демейдегидей эле күн батып баратат. Биз тартып бүтүшүбүз керек. Балдар менин жанымда да баары Чыңгызды карашат. Ал жок, мен кыздын ролун ойнобойм дейт. Эч ким сени тааныбай калат, биз сени гримдеп коебуз деп ынандыра башташты. Анан мен тоту куш сатып берем дедим. Ал сүйлөй турганбы дейт. Ооба, эгер ушул ролду ойносоң сүйлөй турган тоту куш сатып берем дедим. Макул, анда ойнойм. Бирок кулагыма сөйкү такпагылачы дейт. Ошентип аны тарттырдыңыздар да, Ооба, абдан жакшы ойноду. Албетте ыйлай албай кыйналды. Шамшиев бирдеме ойлоп тапчы, ыйласын. Азыр күн батып калат деди. Анан жаагына 2 рет чаптым. Ал аябай ыйлады. Чуркап баратат. Ошол эле учурда ал сезип атты үзгүлтүккө учуратууга болбой турганын.
анткени дагы жаакка жейм деп ойлоду да. ооба да, дагы башка дубль тартыш керек да. Съемка токтогон соң ыйлап жатат. Съемочный группанын баары боор ачып жатышат. Эмне болду десем, буттарымы карачы дейт. Карасам, буттарына тикенектер кирип кетиптир. Эмнеге айткан жоксуң, съемканы токтотот элек десем, сен дагы жаагыма чабыш үчүнбү дейт. Ооруганына карабай, аягына чейин карманыптыр. Мына ушундай съемкаларга балдарыбызды тартчубуз. Качан балдар чоңойгондо каалабай калышты. Кызым, мен эч качан режиссер да, актриса да болбойм деди. Ошондуктан алар башка кесиптерди тандап кетишти. Кызым университеттеги инфактын романо-филология бөлүмүн бүтүргөн. Уулум болсо мектепти аяктаары менен Кыргыз Европа факультети жаңы ачылганда балдары тапшырып жаткан экен. Ошолорго дем бергени кеткен. Түштөн кийин келет, мен окууга өттүм деп. Көрсө тапшырганы барган балдар өтпөй калып, балам өтүп кетиптир. Балам номер 6 гимназияны бүткөн да, француз тили боюнча. Экзаменди Франциядан келген профессор алып жаткан экен. Француз тилин текшерүү максатында уулум тапшырып көрүп өтүп кетиптир. Маңдайына жазган экен. Францияга барып, ал жактан бакалавр, магистратураны аяктап, докторскийин жактап келди. Сорбонне университетинде лекцияны окуп келди. Профессор, экономика илимдеринин доктору. Ооба, үй бүлөлүү, 2 баласы бар. Кызыңыз да ушул жерде турабы? Ооба, кызым да шаарда турат. Анын 3 уулу бар. Ал филология багыты боюнча иштеп кетти да. Ооба, ал эл аралык компанияларда абдан көп жыл иштешти. Азыр кичинекей баласы менен үйдө. Айтурган эже, биографтардын белгилегенине караганда, сиздин эң мыкты ролуңуз снайперлерде болгон. Өзүңүздүн баамыңызда. Кандай деп ойлойсуз? Бул роль сиздин эң көрүнүктүү ролуңузбу? Же дагы башка ролдоруңуз мындан да мыктыраак деп ойлойсузбу? Билесиңби, мен бул роль абдан мыкты же көрүнүктүү болчу деп айта албайм. Бирок снайпердеги ролум физический жактан абдан оор, жалгыз ролум болду. Бирок сиз ушул ролуңузду ушунчалык ачып бергенсиз. Ал ролду жашаш керек болчу. Себеби режиссер башында эле эскерткен. Сен бул ролду берилип ойнойсуң же бүтүндөй Казакстанга уят болосуң деп. Албетте, ал жактагы актрисалардын арасында кызуу талкуу болгон. Кантип биздин элдин ролун кыргыздын актрисасы ойнойт деген сыяктуу. Мен булардын баарын билгем. Сиз бул ролуңуз үчүн орден алгансыз да. Ооба, мындан 2 жыл мурда Назарбаев мага орден тапшырган. Алиянын ролун абдан мыкты ачып бергениң үчүн, казак кинематографиясына кошкон салымың үчүн деп айтып, 2 даражадагы орденди Назарбаев өзү тапшырды. Менин билишимче, сиз кинематография жаатында билим алган эмессиз. Мен ишенимдүү айтсам болот. Мен Болот Шамшиевдин жетекчилигинин астындагы институтту аяктадым деп. Ал менин устатым, окутуучум, ал менин профессорум. Мен өзүм Куренкеев училищасын аяктагам. Биринчиден, Ысык көлдүн кызгалдактары фильми Тбилиси шаарында өткөн кинофестивалга катышкан. Ал кинофестивалдын калыстар тобунун төрагасы көрүнүктүү инсан Сергей Бондарчук болгон. Ал фестивалда башкы ролду ойногон же алгачкы дебюттук роль жараткан актрисалар абдан көп эле. Кыз жибек, өзбек актрисалары сыяктуу аябай көп келишкен. Ошол жерде күтүүсүздөн эле Ысык көлдүн кызгалдактары фильминде алгачкы дебюттук эң мыкты роль жараткан үчүн Айтурган Темировага сыйлык тапшырылат деп чакырды. Бул актёрдук чеберчилиги үчүн диплом алганга барабар эле. Мына ошондо Бондарчук айтты: "Билесиңби Айтурган, киного көчөдөн келип деле тартыла берсе болот. Бирок баары эле кылымдарга кала бербейт. Кино дүйнөсүнө куш кел. Сен актриса катары жолуң ачылды" деп ак жол каалады. Андан кийин ак кемеге тартылдым. Биз иштеп жатканда Баталов келди. Ал өзүнүн актёрдук курсуна 15 республикадан актёрлорду чогултуп жүрүптүр. Биздин Фрунзедеги кино үйүндө да 2 жумадай жүрдү. Андан соң биздин Ысык көлдө кино тартылып жаткан аянтчабызга келди. Анан Болотко айтты:
Айтургандын ушул ролун биринчи курсту бүттү деп эсептейбиз. Андан соң экзаменсиз эле экинчи курска окуусун улантып баштасын деди. А болот, эмнеге сен Айтургандын актёрдук чеберчиликке үйрөтөсүң? Менин колумдан келбейт дейсиңби? Тескерисинче менин жанымда жүрүп, окуп, үйрөнүп, ролдорду аткарып, актриса катары калыптанат. Жөн эле окууну бүттү деген корочканын эмне кереги бар деп айтты. Мына ошентип ал мени жиберген жок. Азыр ойлойм, ал абдан туура кылган. Мен өтө эле жаш болчумун. Шамшиев ушунчалык мыкты профессионал болгон. Көчөдөн алып келип эле абдан мыкты профессионал кылып тарбиялап койчу. Ошол эле Чокморовду айтсак болот. Ага актер эмес деп штамп коюп салышкан экен. Кончаловский биринчи мугалимге тартып көргөндө бекилбей калыптыр. Анткени актерлор менен кылдат иштей алган режиссерлор бар. Ошондой эле таланттуу режиссерлор даяр актерлор менен иштешет. Ошентип бир нече ролдордо Чокморовду көрүшүп, сырткы келбети келишимдүү экен, бирок актер эмес деген жыйынтыкка келишкен. Андан кийин Болот Шамшиев Караштын окуясы фильминдеги сценарийинде башкы каарман Бактыгулдун образын жазып жатканда Чокморовду көрүп калат аялдамада. Сиз кимсиз деп сураганда, мен Чокморовмун дегенде, мен сизди киного тартам дейт. Чокморов, жок, аракет кылбай эле коюңуз. Мени тартып көрүшкөн, бекитпей коюшту деп айткан. Шамшиев, жок, сиздин фактураңыз жакты мага, мен тартам дептир. Муну ошентип Шамшиев Чокморов менен күн-түн иштеп, андан эң мыкты актер чыгарды. Биринчи эле ролунда эң мыкты эркектин ролу үчүн сыйлык алды. Андан соң Ысык көлдүн кызгалдактары фильминде сыйлык алды. Андан кийин Шамшиевдин бардык фильмдеринде, эл аралык конкурстарда эң мыкты эркектин ролу сыйлыгын биринин артынан бирин алып жүрдү. Болот Шамшиевде негизинен профессионал эмес актерлор ойночу, бирок профессионалдардан артык ойночу. А окууну бүткөн, диплому бар актерлор бар эле, бирок алар Чокморов, Жумадыловдордун деңгээлине жете алышпады. Мен сиздин бир интервьюларыңыздан окуп калдым эле. Эң өкүнүчтүүсү, акыркы 29 жыл аралыгында Болот Шамшиевдин бай тажрыйбасын, талантын өлкөбүздө пайдалана алышпады деп. Эгер жаңылышпасам, ушул Кыргыз-Түрк Манас университетинде кино, радио жана телевидение бөлүмдөрү бар. Мына ошолорго чакырса деле, балким жаш таланттардын көзүн ачып, абдан мыкты тарбия берип, жол көрсөтмөк. Сиз кандай ойлойсуз? Эмне себептен ал өзү аракет кылган жок? Өзүнүн мектебин ачып, иштетсе деле болмок. Билесизби, андай сунуштар эч тараптан болгон жок Шамшиевке. Мен дайыма эле айтып келем, эгер ага кандайдыр бир жумуш берип иштеңиз, режиссердук факультеттин деңгээлин көтөрүп, өзүңүз таланттуу режиссер, актер, балдарды тарбиялаңыз десе, албетте иштемек. Тилекке каршы андай сунуштар болгон жок да. Ал өзү ачыш үчүн каржы керек да. Деги эле кыргыз фильмине башынан эле кам көрүлбөйт. Эмне себептен биздин кинолорду кыргыздын керемети деп аташкан? Анткени биздин 2 кабаттуу административдик корпусубуздан башка эч нерсебиз болгон эмес. Биздин монтаждоочу, көчүрүүчү, даярдоочу цехтерибиз болгон эмес да. Биз дайыма бир дубль тартсак дагы Москвага жөнөтчүбүз. Анан күтөбүз. Аныбыздын кээ бир жерлери брак болуп калат. Кайра тартабыз. Мына ошондон да кино тартууга өтө көп убакыт кетер эле. Ошол эле учурда Казак фильм, Өзбек фильм, же Грузия буларга кино тартууга абдан көп каражат бөлүнөт эле. Алардыкы эң мыкты сапаттагы камералар, эң мыкты пленкалар эле. Алар Москвага барбайт эле, баары өздөрүнүкү бар болчу. Алардын кино тартуучу атайын павильондору бар эле. Киностудиялары шаардын ичиндеги шаар болчу. Алардын студиясынын ичинен бүтүндөй көчөнү тартса болор эле. А биз болсо ар кай жерден эптеп, издеп, таап, же бирөөнүн квартирасынан тартчубуз. Эч нерсе жок жерде 2 режиссерубуздун 2 фильми,
Анан алар да эл аралык фестивалдарда байгелүү орундарды алышат. Ошондуктан кыргыздын керемети деп айтышчу. А тигилер болсо жылына 8 фильм, өзбектер 17 фильм тартышчу. Алардын бардык шарты, каржысы бар болчу. Болгону алардын таланттуу режиссерлору жок эле. Ошондуктан кантип кыргыздардын эч нерсеси жок 2-3 эле режиссерлору бар. Мына ошолор укмуштуудай фильм жаратышат деп таң калышат эле. Биздин ошондой таланттуу режиссерлорубуз, операторлорубуз өздөрүнчө чыгармачыл топко биригип демөөрчүлөрдү таап аракет жасашпады. Мен ойлойм, бизнесмендер, жеке ишкерлер өлкөбүздүн кино индустриясын өнүктүрүүгө салым кошкон жок. Бирок ушундай аракет да кылышпады да. Туура айтасың. Биринчиден кайра куруу болуп баары заматта чачырап кетти. Акча бөлүнбөй калды. Өздөрү акча каражатын табыш керек болду. Эмне кылаарын билбей калышты. Экинчиден бизде өнөр адамдарына колдоо көрсөтө турган меценаттар жок. Мисалы Россиядагы меценат чындыгында аябай жардам берет. Алишер Усманов. Бизде мындайлар жок. Албетте бизде бар байлар, миллионерлер, алар искусствону колдогулары келбейт да. Алар башка нерселерди колдошот. Ооба да, бизде көбү саясатташып кетишпедиби? Көбүнчө ошол жака салым кошушат, бирок маданияттын көтөрүүнү ойлошпойт да. Маданиятты өнүктүрүү үчүн алада маданиятты кастарлап, кам көрүп, сүйүш керек. Тилекке каршы бизде андайлар жок койсо. Шамшиев учурунда Салам Алик фирмасын ачып, ошондон түшкөн каражатка кино тартам деп аракет жасады. Бирок оң келген жок. Ал бизнестин адамы эмес эле да. Төлөмүш Океевге элчиликти берди эле, ал Турцияга кетти. Акыркы жылдары Шамшиев менен Океев менен сүйлөшүп калдым. Алардын ички дүйнөсү толук төгүлбөй, элге берейин деген таланттары толук ачылбай, арманда кетишти. Алардын жашоосу өзү кино болчу. Ооба, эң өкүнүчтүүсү ушул таланттарды көпчүлүк пайдалана албаганы. А сизге эч качан Чехиядан келип, атайын мектеп ачып, таланттуу балдарды тарбиялап чыгарсам деген ой келген жокпу? Мисалы, сиз сыяктуу кыргыз киносунун алыптары Советбек Жумадылов, Сабира Күншалиева, Сүмөнкул Чокморовдор. Сиз ушулар менен бирге иштешкен таланттар жок эсе да азыр. Балким сиз бай тажрыйбаңызды пайдаланып, таланттуу актрисаларды тарбиялап чыгарсаңыз абдан сонун болмок. Кыргыз маданиятынын өнүгүшүнө салым кошкон болот элеңиз да. Ооба, менин да ар кандай пландарым болуп калат. Актёрдук студия ачсам, же балдар театрын ачып, ошолорду окутуп баштасам деген ойлор болот. Бирок жалгыз ишке ашыра албайсың да, демөөрчүлөр керек. Ар тараптан колдоо керек. Мисалы, келиңиз биздин балдарды окутуп, тарбиялап бериңиз десе, анда ойлонуп көрмөкмүн. Актриса болууну каалаган жаш кыздарга кандай кеңеш берет элеңиз? Тилекке каршы баары эле актёрдук билим ала алышпайт да. Же сиз эгер таланты болсо эртеби кечпи жарыкка чыгат дейсизби? Албетте, мисалы Айтматовду алсак, ал адабият институтуна окубай туруп эле таланттуу болуп төрөлдү. Ошондой эле абдан көп актёрлор, кээ бири физик, кээ бири врач. Ооба, в ГИКе, Ташкенттеги театралдык окуу жайына тапшырганга аракеттениш керек. Россияда дагы орто, жогорку окуу жайлар бар, ошолорго тапшырып, билим алышып, өздөрүн өнүктүрсө болот. Сиз жашооңуздун көп учурун Кыргызстанда жашадыңыз. Азыр Европада жашап жатасыз. Европа менен биздин өлкөнүн аялдарга жасаган мамилесинен айырмачылыктарды байкадыңызбы? Албетте дайыма айырмаланып келген, жана дайыма айырмаланып турат. Бизде азыр жаштар аябай европалашканга аракеттенишиптир. Ошентсе да биздин салттар ар бир кыргыздын кыз келиндеринде сакталып калат. Аларда тең укуктуулук өкүм сүрөт. А сиз тең укуктуулукка кандай карайсыз? Бизде андай эмес да. Бизде эркек биринчи кезекте табышкер, ал үй бүлөсүн, балдарын камсыздашы керек. Демек сиздин жолдошуңуз андай эмес экен да?
ооба андай эмес. Анын сырткы келбети европалашкан көрүнгөнү менен ички дүйнөсү кыргыз. А сиз өзүңүз кандай карайсыз азыркы биздин өлкөдөгү өзгөчө жаштардын, аялдардын эмансипациясына? Алар тең укуктуу позицияда болгулары келип жатпайбы? Эмансипация ооба, бирок чеги болуш керек го. Канткен менен бул жерде туулуп өстүк, өз элибиздин каада салттарын карманышыбыз керек да. Бизге 100% европалашкан жарашпайт. Албетте модалап жарашыктуу кийинсин, чач жасалгасын жасасын, мен такыр эле оронуп алыш керек деген жокмун. Мейли жоолук салынса деле улуттук менталитетке туура келтирип салына берсин. Арабтардын кийими мода кылбай, улуттук стилде кийинип алса сонун эле көрүнөт. Эмансипированный болуп, өз алдынча иштейбиз деп жатышат дейсиң. А менимче биздин эркектер иштебей үйдө олтур деген эмес. Кыргыздын аялдары дайыма эркин, заманбап болуп эле иштеп келишкен. Кыргыздын аялы билимдүү, окумал, тарбиялуу, ошол эле учурда заманбап көрүнөт. Эң негизгилерди эстен чыгарбаш керек. Улууну урматтоо, күйөөнү сыйлоо дегенди унутпаш керек. Сен сүйүү аркылуу турмушка чыксаң да, элибиздин негизги салт каадасын карманышың парыз. Кызыктуу маегиңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирем. Өлкөбүзгө келгениңизден пайдаланып, сиз менен жүз көрүшүп, баарлашканыма абдан кубанычтамын. Бар болуңуз. Силерге да чоң рахмат.